Кандай эркекке чыгыш керек? Эң биринчиси сулуу, бай, красавчик. Кандай? Бою узун. Мунун баардыгы критерийге кирбейт. Бул критерий эмес, бул никедеги негизги нерсе. Имандууга тийиш керек. Бардык намаз окугандар занят. Айтайын деген нерсем ушул. Эгерде имандын кичинекей бир аламаты бар болсо дагы ошого турмушка чыккыла. Кез-кезде орозо кармап жүрөт. Мындай бир мечитке салым кошуп жүрөт. Балдарга мындай адилеттүү жагы бар. Ата-энесин жакшы карап жүргөн балдар бар. Бул имандуулуктун белгиси. Уяттуу, намыстуу, кээ бирде мындай бир кызарып кетет уялгандан. Бул имандын аламаттары. Мына ушундай болсо да ошол иманы бар деп ошого турмушка чыккыла. 3 нерсени сурабагыла. Бул 3 нерсе өзү керек. Сени менен келет турмушка чыкканда. Үйүң барбы деп сураба. Машинең барбы деп сураба. Ишиң барбы деп сурабай эле кой. Анткени ушул үчөөнүн эркек оңолуп кетчи, бул сенден болот. Нерине тийбесең, баары кетип калат. Түшүндүңөрбү мени? Кандай эркектер кандай кызды турмушка алыш керек? Мына, эми ушул жерден өзгөчө карайбыз. Энесин карайсыңар. Болду. Мындай каралбайт уже. Эмне үчүн десек, эгерде ошол сиз ала турган кыз кишинин апасы күйөөсүн сыйлаган болсо, күйөөсү бир кадам алды да, өзү бир кадам артта жүрсө, ошонун кызын ала бер. Эгерде күйөөсү сүйлөп атканда сөз талашпаса, ошонун кызын ала бер. Күйөөсү турганда тамакты биринчи күйөөсү остойм мен остойбесе, ошонун кызын ала бер. Анан чүт жакасын карап кой. Эгер таза болсо ошону ала бер. Түшүнүктүбү? Кээ бирлер бар, хижап кийгенди издешет, Куран окуганды издешет, намаз окуп. Кичинекей бир имандын, уяттуулуктун аламаты болсо бир кызда, ошону алып үйлөнгүлө. Жакшынын шарапаты жаманын кесепети, калган өзүң боласың.